Чүй областына караштуу Сокулук районунда тактап айтканда ушул номер 3 Керимбүбү Шопокова атындагы орто мектептин жана ошондой 4 орто мектептин жаштары, мугалимдер, эжагайлар, окуучулар менен биз жаштар сүйлөсүн теле долбоору кайрадан ободо. Саламатсыңарбы? Анда мен ушул бүгүн урматтуу телегөрүүчү сиздер менен биз кайсыл темада деп ойлонуп олтурсаңыздар, жаштарыбыз албетте кээ бирөөлөр кумир издегендер өтө көп. Кээ бирөөлөргө Ильяс жакшы, кээ бирөөгө Султан жакшы, кээ бирөөлөргө Тайсон жакшы, кээ бирөөлөргө Жекжан жакшы. Бүгүн жаштар жана кумирлер деген теманы тандап алдык. Анткени өтө олуттуу тема. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Анда бүгүнкү биздин ошол төрүбүздүн коноктору бар. Ушулар менен тааныштырып өтөйүн. Керимбүбү Шопокова атындагы номер 3 лицей орто мектебинин тарбия завучу Эрика Саманбекова эжебиз конокто. Жана ошондой эле аталган окуу жайдын тарых мугалими Айнура Бакасова эжебиз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер, дил-мүрөгү адеп, ахлак жана маданият борбор мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов конокто. Анда урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул жаштар жана кумирлер бүгүнкү темабыз. Ушул силердин кумириңер кимдер? Анда биздин конокторубуздун сөзүнөн баштасак. Азыркы жаштарды сиздер жакшы билесиздер, көрүп жүрөсүздөр, угуп жүрөсүздөр, анда конокторду. Азыр биздин жаштар чынында ар ким деле көмөр түтүп берет экен. Жинди чалыш болсо деле түтүп берет экен. Такыр адеби жок болсо деле көмөр түткөндөр бар экен. Эң негизи ушу көмөрдү өзүнүн апасынан, атасынан жакшы көргөндөр бар экен да. Мен ошого таң калам да, ошо апасын анча сыйлабайт. Ошо көмөрү үчүн өлүп кеткенге даярлар бар экен да. Чынында көмөрлөрдү мындай деңгээлде сүйгөн болбойт да, туура эмес да. Сизге кошула албайт? Мен сиздин оюңузга таптакыр каршымын. Эмне үчүн? Мисалы мен деле өзүм жаш ырчылардан кумир тутам, бирок ата-энемден аларды жинди чалышча тутат деп атпайсызбы көмөрдөчү? Бул жинди чалышча тутат дегенге вообще эле кошулбайм мен чындыгындачы. Мисалы мен деле көмүр тутам, бирок мамамдан эмени артыкча көмүримди ушунча. Көмүрүң ким? Көмүр Мирбек Атабеков, Омарлардын ырын угам, концерттери болсо барам бияка келгенде, газета чыккан эме ырларын окуп, алар. Европадан ким кумириң барбы? Европадан Джастин Тимберлейк тутам көмөр туруп, Дженнифер Лопести, ал эми кыргыз ырчыларын жана газета чыккан макалаларды окуйм, бирок сиздин сөзүңүзгө кошулбайм. Мен мындай эме десем да, кандай десем, мындай жинди чалышча деп жаңы эле айтып кетти го. Жинди чалышча деп тутпайт го деп ойлойм да. Аны деген мен чеги менен тутам да, болсо көмөр тутсам да, мун чеги менен тутам да. Чеги менен, Салам алейкум, менин атым Абушулабай. Мен бул ышка эч кошулбайм. Себеби жинди чалыш дегени туура эле, мисалга бизди ким билет, жана Джастин Тимберлейктер сен эме кумир тутам деп атпайсың, ким билет алар бизди сөгөт англисче, түшүнбөйсүң да, туурабы? Мирбек Атабеков, Омарларды сурайсың, алар эмне сүйөм, күйөм дейт, ошолор кумир тутасың. Мисалга кумир тут макул, мен каршы эмесмин. Курманжан Датка энебизди кумир тут, Каныкейди, Айчүрөктү, ошолорду кумир туткан, каякта жаш ырчыларды кумир туткан. Алар деле биздей адам, алар ачкан андай деле көп салым кошкон. Джим Керри, ошол менен соң. Жаштар сүйлөсүн. Курманжан Датканы тутат экенсиң кумир, мисалы мен деле Курманжан Датканы кумир тутам, бирок сага айтып атпайбы, азыркы жаш ырчылардан кайсы ырчыларды кумир тутасың депчи. Мен өзүмдүн оюмду билдирип кеттим бул жерденчи. Тутам, мен сен оюңа вообще эле кошулбайм. Мен өзүм билгенимди кылам, каалаганым кылам. Кумир тутамбы, чет өлкөлүктөрдөн тутамбы, кыргыз ырчылардан же орус жылдыздарынан тутамбы, бул менин ишим да. Ал сен көмөр тутасыңбы, Курманжан Датканы тутсаң тут. Неме десем да, кыргыз ырчылардан көмөр тутпай эле кой сен, эмең боюнчачы. Мен эме бир суроодо, сен вообще эле чет өлкөнүн ырчыларынан же кыргыз ырчылардын ырларын укпайсыңбы, же макалаларын окубайсыңбы? Жаштар сүйлөсүн. Сен кыргыз ырчылар кумир тутпайсың деп атпайсың. Мен алардын ырын угам, укпайм деп айткан жокмун. Жагат ырлары, бирок аларды кумир тутпайм мен. Кумир тутам деп мен илгерки ушу маас аталарыбыздай болуп, биз дагы кыргыз жерибизди коргозок. Ошондой биздин кумирибиз, биздин максатыбыз ошондой Кыргызстанды коргозок жана башка көп Кыргызстанга жакшы ийгиликтерди алып келсек деген ойдобуз. Алардын сөзүн сен ырына кандай түшүнөсүң ошолорду, жага ошолордун ыры?
Жаштар сөйлесін. Мен англисче өтө мына 100% түшүнөм деп айтпайм, бир где-то 60% түшүнөм да. Анан ошо кыргыз ырчыларынын кыргызча сонун эле түшүнөм, ырларын угам. Жаштар сөйлесін. Мына жакшы, урматтуу кыздар, жигиттер, силер да ушул кумирлериңерди айтсаңар болот. Аларды коргоп, кайсыл жагы жагат, кайсыл жагы жакпайт. Мен жана айтпадым жанагындай. Апасынан да жакшы көрөт экен. Атасынан да жакшы көрөт экен. Мен вообще кошулбайм, апасынан ойлойм да, апасынан ашып кумир тутпайт деп ойлойм да, мен оюмчачы чындыгында. Мен билбейм, мен ырчыларды апасынан, ата-энесинен кантип ашыкча кумир тутушат. Мен буга Мисалы тактыр кошулбайм. апасынын сүрөтүн алып жүрбөйт да? Үйүнө апасынын сүрөтүн Мен ырчылардын да комнатасына. Анан комнатасын бәрін қарасаң, жаңағы таныбаған эле бир негрлер, дагы кимдердин сүрөттөрүн илип алган да. Мен уюлдук телефонумда негрлердин да сүрөтү бар, кыргыз ырчыларынын да сүрөтү бар. Демек, эч кимдин көңүлүн калтырбайт экенсиң да? Ооба, бирок чындыгында мен апаман ашып кумир. Атаң сүрөтү барбы, атаң сүрөтү? Жок, атам сүрөтү жок. Ошо сен эме ошо кыргыз ырчылардын негрлердин сүрөтү бар экен да. А эмнеге апаң менен атаңдын сүрөтү жок? Өз ошо телефонда атаң менен апаң сатып берген, сага аны Дженнифер Лопес сатып берген эмес, туурабы? Сен каяктан билесиң? Может, аны мен туулган күнүмө мен бир туугандан подарка алган. Мен ата-энем сатып калган эмес да. Мен сага айтып атам, мен жаңы эле айтып кеттим. Мен апамдын соткасы, телефонумда мен апамдын сүрөтү бар, атамдын да сүрөтү бар. Кыргыз ырчыларынын сүрөттөрү бар деп айтып кетпедим мен сага. Бул жаңы эле минтип айтты. Мен телефонумда кыргыз ырчылардын сүрөтү бар, анан негрлердин сүрөтү бар деп. Анан бул агайыз сурат, сен атаңдын сүрөтү барбы? Жок деди. Сен ошо туугандарың сатып берсе деле, сен туугандарың сатып бер да, Дженнифер Лопес сен бир тууганың эмес да, туурабы? Мен бир тууганым Дженнифер Лопести мен бир тууганым деген жок. Мен сага кумир тутам деп атам. Бир тууган менен кумирдин айырмасы барбы? Аны кумир тутканда сени ким экениңди да билбейт да, сен телевизорго чыгып чөбөртөмөйүнчө атың чыкпайт, туурабы? Сен ойлоп атасыңбы, ырчылардын баары эле сен экенин билиш керекпи депчи? Жок, мына кумир туткандан пайда жок. Аны кумир тутканда мына Абайдын сөзүнө 100% кошулам. Кумир тутканда мисалы үчүн кыздар болсо Курманжандаткан кумир тутуп, мен ушундай болуп элимди жеримди сактасам экен деп. Анти эме Дженнифер Лопес чилеп анан кийин ти Джастин Тимберлейк да baby деп эметесиң сен. Жаштар сүйлөсүн. Бул жердечи эки бала тең жаңыдан эле Манасты Курманжанды атканы, булар бул жерден өзү кыргызмын деп мындай эметип атышат да, мына оюмчачы. Типа биз патриотпуз, анан илгерки эмелерди кумир тутканбыз депчи. Ушу сөздөр жагып атканым, залга жагып аткан билип атышат. Негизи кумир тутасың жаш ырчыларынан десе, кай Курманжанды атканы Манасты айтып атышпайбы буларчы? Булар да болушу мүмкүн да. Болушу мүмкүн, албетте, мен деле каршы эмесмин. Мен айтайынбы? Мен кумир тутпайм, мен өзүмдүн ата-энемди кумир тутам менчи. Бирок мен деле ырчы болгум келет, мен болом Кудайым буйрса, кийин телевизордон көрүп каласыңар да. Мен ырчы болом, бирок мен өзүмдү кумир тутам да, башкаларды кумир тутам, бирок ырларын угам. Анан сүрөтүн чаптап, анан тияка ага скотч кетирип, анан 5 тон плакатка сатып келип, аны чаптагычакты мен андан көрө өзүмдүн сүрөтүн чаптап албайм эме комнатама. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздар, урматтуу эже агайлар, жана ошондой эле окуучулар. Мен Муса Жангазиев атындагы Сокук № 4 орто мектебинин 10 Б классынын окуучусу Ташматова Мөлтүрмүн. Азыр жаштар ушунчалык кызыл кандуубуз да, абдан ушунчалык ар кимдин ою бар да, туурабы? Мисалы үчүн бул айтып атса, сен туура эмессиң, мен туурамын деп айтып атасың. Бири-бирибизди туура түшүнүп, укканды үйрөнөлүчү. Биринчиденчи, азыр тим более адеп, иман агайыбыз келип отурат, кичине уважение деген болсунчу айланайындар. Баарыбыздачы. Анан айтып атасыңар, кумир тутпаш керек, мындайтын эле кечөө эле биздин мектепте мен өзүм лично Курманжанда аткан ролун аткардым да. Ошондо баарыбыз айтып атабыз да, ой, патриот болуш керек, кыргыз элинин патриотубуз. Только кыргызча ырларды, мурунку ырларды укпайт азыр эч кимчи, мисалы үчүн. Баарыңар да болсун, бирок бири-бириңерди уккылачы, азыр ар ким өзүнүн. Сен кумириң барбы? Кумириң барбы? Чындыгында кумирим бар. Ооба. Мен өзүм Чыңгыз Айтматовду кумир тутам. Ошондуктан бирок кыргыз ырчыларынын жанагындай чыгармачылыгын баалайм. Батыштанчы? Батыштан өзүм Джессика Альбаны баалайм. Анткени деген ал өзү айтып кетсем эмнеге деп баарыңар азыр абдан ойлонуп жатсаңар керек. Анткени деген мен анын чыгармачылыгын, аткарган ролдорун жана ошондой эле индиялык Притизинтаны баалайм. Анткени деген ал абдан көп кинолорго катышып, анын жөн эле чыгармачылыгын баалайм да. Мен прям ата-энемден аларды бийик
тутуп анан жана ошондой эле андай кылбайм да. Мындай эле адамдык сапаты жагат деп эле айтам. Ошондуктан баарыбыз бири-бирибизди Жакшы. Жаштар сүйлөсүн. Анда дагы барбы? Жигиттер, кыздар? Азыркы эки кыз мынакей өзүнүн оюн айтты. Силердин да оюңар болсо, балким кумирлериңер болсо айтсаңар болот. Кел абай. Сен ошолорду кумир тутам деп эдиң, жүргөн жүрүшү жагат деп, жарым жартылай кийинип, сүрөттөргө жылаңа түшкөн сүрөттөр жагат экен да сага, значит, Ан сен менчи азыр сен мени сынаганга келген жоксуң бул жака. Сен өзүңдүн оюңду айт. Сен ушундай экенсиң, мындай экенсиң депчи. Сен өзүңдүн эле оюңду айт. Мен оюмду сен эме кылбайсың. Элдер бул жактанчы өздөрү чечип алат да ким кандай сүйлөп аткан. Сен Жаштар сүйлөсүн. жок, ушул кыз туура айтты же туура айткан жок деп. Сен өзүңдүн сөзүңө жооп бер, өзүңдүн оюңду айт, болду. бул кызга кол чабуулар. Эме бирок эже адам деген сындан өсөт, бири-бирибизди. Эже Жок, эже, азыр барабыз, азыр. Микрофон. Эже адам сындан өсөт, бири-бирибизди сындап алсак, анан биз ошол кайсы жолго баратабыз, эже? Сындаш керек, бири-бирин сын менен өсөт адам деген. Жакшы. Акы кол чаппай турсаңар, биякта башында айтты, биякта талаш тартыш болуш керек. Биякта уруш баштабай эле жөн эле эмете эле. Уруш баштаба. Сен чага эле уруш баштап атпайсың, монч керек, тинч керек деп элечи. Мен аны баштап аткан жокмун. Мисалы үчүнчү, мен өзүм баштап аткан жокмун. Ал бала чыгып алып туруп, сен туура эмессиң, сен муну. Бул жакта өзү Бул абай туура эмессиң деген жок сени. Сен туура эмессиң деп жулкулаткан жок сеничи. биринчиден акысы да жок, мени жулкулат. Жок, акысы жок, акысы бар деген жокмун. Ал сага минтип айтып атат. Ошо сага сүрөт жагабы деп атат. Анан сен ошо жагабы деген суроого сен эч кандай жооп берген жоксуң. Сразу эле айтышып көрөт атпайсың биякта урушуп элечи. Биякта талаштарчы болчу. Чынын айтайынбы? Алар андай сүрөткө түшпөйт. Талаштан так жаралат, Лично алардын сөзү. Ооба, ошондуктан бири-бирибизди жөн эле түшүнүп, Жок. акырын. Жок, акырсаң урушкан жокпуз. Имандуу элебиз биз. Имандуу эмеспиз деп атабыз. Имандуу элебиз мына биз, имандуу эле болуп турабыз. Сен өзүңдүн оюңду айт. Болду, мен өзүм. Анда урматтуу кыздар, урматтуу жигиттер, талаштан такты жаралат дейт. Демек, ар кимдин ою балуу, дагы кимдердин ою бар? Балуу, орчундуу, орундуу. Бул жакта айтып атышпайбы, көмүр тутпаш керек депчи. Эмнеге көмүр тутпаш керек? Тутса болот да, бирок чеги менен да, биякта кыз айтып кетпеди. Мен ата-энемден артык көмүр тутпайм депчи. Мен деле ошондойм да, мен деле көмүрүм бар, Нурлан Насип. Батыш ырчыларынан болсо, Джастин Тимберлейкти жакшы көрөм. Эмнеси менен жакшы көрөсүң? Ырчы катары жакшы көрөм. Ырдаган ырларынан өзүн алып жүргөнүн жакшы көрөм. Ырларын билесиңби? Ырларын билем. Бир куплет ырдап бербейсиң? Жок, ырдап бере албайм. Анан ата-энеңди деле жакшы көрөсүң да. Мен, например, соткамда өзүм ата-энемдин сүрөттөрү бар, обязательно болуш керек да алчы. Анан там ырчылардын эле сүрөтү эмес, ата-энеңдин деле сүрөтү болот да. Мен такыр сизге кошулбайм. Анткени ата-энеңди да жакшы көрүп, кумирди да жакшы көрсөң болот да. Сизге кошулбайт. Жакшы. Дагы? Ооба, балким бирок сен чеги менен мындай сыйлашы мүмкүн, бирок кээ бирлер фанаттар да чыгып калат арасынан. Алар кандай сыйлап атышат. Анан кийин ал болсо мындай айтып атат да, ушул терден Ушул кумир тандоодо жигиттер фанат болобу же кыздар фанат болобу? көбүнчө эркектердики кыздар болот да эми. Анан көпчүлүгү. Мисалы үчүн алар өздөрүн жок дегенде мейли алар сыйлашпайт, неметпейт, тааныбайт дагы, пайда да келтирген жок. Алар өздөрүн ошо кумирлери, тети Джастин Тимберлейк, өзүн сыйлайбы жок дегенде. Өзүн сыйлай туруп, анан кийин сени сыйламак беле терден. Анан кийин бул ушундай айтып атат да, тим эле аны таанып койгондой, буга пайда келтирген. Сен кумирлериң кимдер? Тааныбайсыңар окшойт эми. Абу Бакыр ас-Сыдык деген неме да эми, сахаба пайгамбарыбыздын кеткен. Айтпайлы, анан кийин ошол меники кумирлерим да бар, мен алардан үлгү алам. Ага ошол эмнелер жагат? Абу Бакирдин. Абу Бакирдин ыйманы жагат мага. Ал өзүн берген, бир гана ошондой туура жолго эле берилген, ал болсо кандай гана кыйынчылыктардан өткөн, ал өмүр баян окуп коюш керек, жакшы да ал. Таанысам. Мен бул жерде агайдын айтканына кошулбайм, анткени ата-эне деген биринчи очередде турат, а ырчы деген уже экинчи очеред болот. Кумир деген бул ар бир адамда болот, могул жерде баарыңар эле ушундай кумир тутасыңар. Просто могул жерде баарыңар эле туруп эле ушинтип Курманжанатка тиякпак деп атасыңар. Сен кумириң кимдер? Мен кумирим каныкей, мен Омар тутам, мен бирок ата-энемди биринчи очередке коем, анткени ата-эне мага бүт ыйманды, бүт нерсени берип турган ата-энем эле болот мага. Кумир мага эчтекени бербейт. Мен кумир тутаткан билесиң.
Мен билбесем да, зато сен деле эмес, башкада деле бар. Барыңарды отпайсың. Талашпайм. Урушпай эле айтсаң акыр эле коркуп атам. Булар вообще түшүнбөй атат, эже. Айтып койчу. Мындай монтпай эле айткылачы, монтпай эле. Кыйкырбай эле. Мен сен айтканың болсун, мен жулкунбайм макул. Бирок маалым могул жерде барар деле кумириңер бар. Кумир бар, бирок эң биринчиси ата энебизди отпой. Мына бул агайдын сөзүнө кошулам мен азыр. Жаштар көп анда эме депчи. Ата энесине биринчи, ата энесинин сүрөтүн чаптабай, кумирлердин сүрөтүн чаптап, кумирлердин концертине барып, ата энеси аяка барба десе, кетип калат мисалы үчүнчү. Башкандай болсо да мен андай эмесмин. Анткени мен ата энемди сыйлайм. Анан эмнеге мага тийиштирип айтасың? Сага тийиштирип айткан жок. Сен ошондой темада жалпы айтып атасың, Мен жалпы айтып атам, мен жалпы. Балдар жактыруу менен кумирдин айырмасын билип, анан айтыш кылбай, ар бир өз оюңарды айтсаңар. Кумир деген эмне бул? Кумир деген бул жактыруу менен кумирдин ортосунда айырма абдан чоң. Кумириңиз барбы эже? Ырчы, биз кумир тутчубуз эң биринчиден өз апабызды. Биз мурунку заманда жашап калбадыкпы? Мен апамдай болсом, апамдай ушундай үй бүлө күтсөм, апамдай ушундай таза болсом, андан башка да кумирлерибиз болчу. Биздин убакта кумир. Анан ар бир ырчыңды жактыруу башка. Кумир деген бул сен жактырып, ошону подражать этип, ошондой болом, мен ушундай кийинем деген анан кумир болот. Анан жактырган эле кишиңдин баарын кумир кыла берсең, ал кумир эмес. Жакшы, рахмат. Келиңиз эже. Урматтуу окуучулар, мен ушул мектептин орус тилчи мугалими Олбек Алыкуловна болом. Биринчиден бүгүнкү теманы кумир тутасыңбы, анан кийин биринчи кимди коесуң дегенди биздин жаштар жакшы түшүнө бербей атасыңар. Азыр айтыш болуп кетти. Бул жерде кыз жакшы айтты. Сен өзүңдүн оюңду да сыйла, меникин да сыйла деп. Анан балдар агрессивный кереги жок. Кумир тутуп, анан жактырып эжекей туура айтып атат. Менин да кумирим бар. Ким сиздики? Меники, мисалы үчүн азыркы бапта Гүлнур Сатылганованы мен сүйөм деп айтам. Мен аябай сыйлайм. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде кийген кийимдери, биздин эмеге табияты өзү жарашат аябай, ачык обужок кийбейт. Мындай бир мааниси жок ырларды ырдабайт. Гүлнурдун ырлары же бир энеси тууралуу, ата мекени тууралуу, мына Кыргызстан жөнүндө жакшы ырларды ырдайт. Эми ушул эле бир аздан кийин бир айтышы мүмкүн, эмне Гүлнур жаман, андай болбош керек балдар. Анан кыйкырыкчу, калп эле урады эле манас, анан кийин Каныкей апам, анан кийин Курманжан даткам деп жөн эле бузбагыла. Курманжан балким чындап эле ушуларды тутаттыр эже. Жок, тутсун. Жаштар билбейбиз да жүрөгүн. Туура эмес түшүнүп атат. Мен деле тутам ал кишини. Ал кишини кимдер гана сыйлабайт? Легендарлуу Курманжан датканы кимдер гана сыйлабайт? Анан ар бир эле сөзгө, ар бир эле азыр идеология башка болсо эле манасы менен Курманжанды вперед эмне серген оюнчук балар я. Ал кишилерди жакшы жер азыр, бирок болбогон жерден эле алардын атын саттып эле анан эле жана депутаттарды эле кур чакыр кыйкырып атпайсыңарбы? Жакшы, рахмат. Чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Бул эже айтып атпайбы азыр Курманжан датка эме манастарды эме мындай оюн кылбалы депчи, бирок заман ошону талап кылып атат да. Өлкөбүз ушундай оор кырдалды азырчы. Мисалы, бир эмес эки президентибиз качып кетти. Эгерде Исхак Разаковдой кумир тутса, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөз менен амал кылып жашасак болот да. Сенин кумириң ким? Менин кумирим мисалы Алкул Осмонов, Исхак Разаков ушундай коомго жана өзүбүздүн өлкөбүзгө татыктуу из калтырып кеткен да. Ал эми кыздар айтып атат, Омарды, Мирбек Атабековду кумир тутам депчи. Кумир тутуу деген жакшы эмеспи? Кумир тутууга татыктуу алар биринчиденчи. Туура ырларын бизде татыктуу эмеспи? Ырларын бизде эле угабыз. Бирок кумир тутуу деген, мисалы кумир тутуу деген көчөдө бассаң да ошону туурап, ошондой болоюн, мына мондай тарбиясы мага жагат деген да. А өздөрү кыз болсо кантип Омардай, Атабековдой эркек болот? Ушул жигитке кошуласыңар кыздар. Азыр Мисалы мен айтпадым жаңы Омарды ырчылар, жаш ырчыларынан кумир тутам депчи, бирок мен ошолордой сен айтып атпайсың балдардын кийимин кантип киймелиң, балдарга кантип окшошмойлуң деп. Окшошпойсуң, алардын ырларын угасың, сыйлайсың, ошонун эмелерин аласың. Мисалы үнү болсо, демек сага ырлар эле жагат, ырлары жагат, эми айтып атпай жаңы элечи, бала болуп кантип кыз болуп эме кумир тутасың депчи, тутасың, эмне үчүн тутпайсың?
кумир тутам, а бирок мен айтпайм, мен анын кийиминде кылып кийинем өзүм депчи. Биз тутасың, ырларын угасың, макалларын окуйсуң да ошо да сага. Жакшы. Анда ушул арка жакта кыздар барбы? Арка жакка берели. Аркадагы кыздар, балдар, жигиттер. Кел ой. Мен кумирим Чыңгыз Айтматов. Мага мен дагы Чыңгыз Айтматовтой болгум келет. Анын жазган чыгармалары да мага жагат. Мен Кайсыл чыгармалар жагат сага? Чыпалак бала, Бүгөне, ошондор. Бүгөне, Чыпалак бала жагат, э? Ошо мен дагы ошондой болгум келет. Легендарный болгум келет, Чыңгыз Айтматовтой болуп. Бул жигит ушул мынакей Чыңгыз Айтматовтой болуп ушул чоң чыган залкар болсом дейт. Анда дагы жаштар барбы? Ушул өзүнүн оюн айта турган кумирлериңер кимдер? Барбы кыздардан? Балдар, жигиттер. Саламатсыңарбы? Мен бул агайдын сөзүнө кошулуп кетем, анткени бар да мынтип фанат тутам деп тим эле айкырып, концертте тим эле айкырып баргандар. Ошолор кошулуп кетем да, мен эле ырчылардын атта ырларын угам, бирок ата-энемден жакшы көргөн ырчыларым жок да. Биринчи очередь мага ата-энем турат. Ата-энемди аябай сыйлайм. Өлүчөктө ата-энемди сыйлап жүрөмүн. Анан жанагы бар бирок фанаттар монтип тим эле ырчы үчүн ата-энесин тыштап Жанын бергендер, бар андайлар. Жал көрүп жүрбөйсүңөр, жал ырчы үчүн өлүп, жана Майкл Джексон эле өлгөндө аябай фанаттары ыйлашкан ошондо. Ата-энесин ыйлагандай болуп, ыйлап жана Майкл Джексондун похоронуна барганда аябай ыйлап тим эле жерди тытышканда ата-энесин андай кылышкан эмес алар. Ошон үчүн мен бул агайдын сөзүнө кошулуп кетем, 100%га чейин кошулуп кете берем. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, мына урматтуу жигиттер, кыздар, дагы кимдин кумирлери кандай? Ошолорду айтсаңар, жакшы жактарын, өзүңөргө жаккан жактарын. Зарина деген бекен бирөө бар экен да. Канат менен Зарина. Жок, жок. Канат менен Заринаны туткандар да бар экен. Ошо мен өлүп алам дегенчи. Атасы өлсө, мына чоңдой айтканда атасы өлсө өлбөйт артынан. Анан жанагы али үйлөнүп эле келе бир жигит келип өлүп алса, артынан өлүп алат да. Ошондой болбошот да. Тем более ал туура кылган жок, аны эч ким билбейт анын эмне үчүн өлгөнүн. Беш кол тең эмес. Мисалы айтып атасыздар, Майкл Джексон өлдү, анан фанаттар ошентип, может ал чын жүрөгүнөн ошо адамга жүрөк оруп, эрте эмеден дүйнөдөн кетип калган, ооруганды, бирок эметип ошону адамдын артынан өлүп, ондайчы беш кол тең эмес. Мисалы мен эң жакын адамым өлүп калса деле, мен кайгырам, 1 жыл кайгырам, 2 жыл кайгырам, бирок жашоо улана берет, анын артынан эч ким өлбөйт. Анын өлөт, фанаттардын артынан өлөт деп кумир тутуп деп айтып атпайсызбы? Туура эмес да алчы. Мисалы мен кумир анын алып өлүп калса эле мен да өлөм деп чыкмак белем. Өлбөйм, жашайм. Жашоо уланат, Мен жанагы эмен айтайын деме, жанагы баягы клип тартылган кайсы эле жана Зарема беле? Зарем, мисалы жылаңачтанып, анан ошо жигиттин үстүнө минип атат да. Клибинде. Анан ошондойлор да туткандар бар да. Анда адепсиз, аморальный бир эмелерди Мадонна. Ошо биздин Кыргызстанда ошо ырчылар бар да. Ошолор өздөрү эмеге келип атат, түз эфиргечи. Түз эфирге келип, эме бизге салам айтып, Кыргызстан эме түз эфирге келип атат, МБТга, Кыргызстанга. Анан өздөрүнүн клипин көрүп, кантип уялбай отурушат ошолор. Ошолорду ким кумир тутат? Андан көрө качып кеткен Бакиевди кумир тутулган жакшы эмеспи ошолор туткучакты? Жаштар сүйлөсүн. Жал бар да андай кумир туткандарчы, мисалы концерти болот десе чуркап баргандар бар да, билет калбай калыптыр деп ыйлагандар. Мен андайларды көрдүм да, өз көзүм мененчи. Эжекелерим эле бар, алар концерти болбой калса, жөнөтпөй койсо ата-энелерим ыйлашат ошо. Эжелериңби? Ооба, эжекелерим бар, мен эле алар менен ушуп кетем да, кээ бирдечи, алар эмне кыласыңар депчи. Мен өзүм монтип ырларын укпайм деген жокмун да, угамын. Бирок чегимен Барбай эле кой деп айтсаң болбойт да. Жок, барбай эле койгула дейбиз да. Билет калып жанагында билет калбай калыптыр. Ошо калбай калса ыйлашкан бар да, ошону жөнөтпөй койгон ыйлагандар болгон. Анан апа, ата-энелериң урушат дейм, ошолор үчүн эмнеге ыйлайсың? Азыр конок, азыр ата-энең чакырса барбай койсо ыйлабайсың да. Концертке барбай койсо ыйлайт экен да. Ошону андайлар көп болот. Ошо Жакшы. Мына азыркы биздин кызыбыз айткандай, ар кандай ойлор бар, анда Айнур эже. Эме депчи, идеалдуу инсан дегенди кандайча мисалы түшүнүп аласыңар да? Идеалдуу инсан дегенге биринчи мага түшүнүк бергилечи, анан кийин мен силерге анан ошондойн анан силерге айтып берейин. Мисалы, ошол кумирди идеалдуу инсан кылып тута аласыңарбы? Идеалдуу инсан деп, идеалдуу инсан дегенди кандайча мисалы түшүндүрө аласыңар?
идеалдуу инсан деген. Кумирди идеалдуу инсан дей аласыңарбы? Идеалдуу инсан деген эмне деги? Идеалдуу деген силер мындай айтып атасыңар, бүт жеринен да бир да жеринен кемчилик жок депчи. Эми мен оюмча андай адам жок. Бизден эмес, бизден да улуу адамдар, тетигил, бизден да белгилүү адамдар, кандай чоң адамдар жок болсо да бир кичинекей кемчилик кетирген болчу да. Болбойт да, э? Идеалдуу инсан эми тутуп аткан кумириңердин баарын ошол силер идеал болот, катары мисалы тутуп үчүн атасыңар кумирге да, татыктуу адамдар болушу ошондой мүмкүн. мисалы ошонун Кимдер алар? баскан тууганын айтып атасыңар. Бизде ошо акыйкат жолуна чыгарган пайгамбарыбыз албетте. Андан кийин да ушул Кыргызстанга өзүнө тиешелүү болгон келечегин астына коңторуп мындай таасир бергендердин улуу адамдар да, Чыңгыз Айтматов ошол немелерин, Идеал тутканды биз только мындай пайгамбарларга берсек туура болот деп ойлойм, э? Ошолор эле адамдарда эч кандай идеал жок да. Идеалдуу адам жок да. Анан жана кумир тутуп аткандарыңарды силер ошол мен ойлоп атам да, эмне аны сүйлөгөнүнө, же басканынабы, же турганынабы, же эмне кайсы жагынан аны идеал тутуп атасыңар? Мен мисалы ошого суроо бергим келет. Жакшы, рахмат. Анда эркеже ушул жаштар жана күмүрлөр темада сиздин күмүрлериңиз кимдер? Азыркы жаштардын ой толгоосу кандай? Айтып берсеңиз кыскараак. Мен өмүр бою өзүм эстеп отурдум да, окуучу болгондо, мындай жаш кезимде, оказывается, бир да кумирим жок болгон экен да. Кумир жок, жашаса болот. Мисалы, кантип? Мисалы, өзүң иштейсиң, ата-энең карайсың да, кандай жүрүшөт алар. Ар бир адам подсознательно кааласа өзү пример алат да, үлгү алат ата-энесинен. Анан үй бүлө курганда өзү эле ошол бүт качестволор өтүп кетет да ошол адамга. Апасы кандай жүрсө, эжеси, кызы да ошондой жүрөт. Эжесин карап сиңди өсөт. Анан башка эле бир мейли мен да жакшы көрөм ырчыларды, музыкага аябай кызыгам. Мага да Мирбек Атабек жагат, только не как кумир. Кумирде эмес. Мен аны уккан ырларын жакшы көрөм. Ырлары жагат сизге? Ооба, кызым экөөбүз жакшы көрөбүз аны. Балам жаман көрөт аны. Жаштар сүйлөсүн. Чоң, рахмат. Анан дагы айтып коеюнчу. Мына биздин балдар сүйлөп атпайбы? Абай, Низами, Улук. Алар өзүнүн мнениясын айтып атат. Туура. Кумир тутпаш керек дейт мындай жаш ырчылардан. Алар эгер мындай чын жүрөктөн айтса, мен аябай кубанып атам да. Биздин окуучулар ушундай акыл эстүү болгондо. Биз мындай терең түшүндүргөндөрчү, эже. Биз кумир тутпаш керек деген жокпуз. Биз мондай жакшы немелерди кумир тутсаңар болобу деп сурап атабыз да, ошо. Булар эме туура жооп бербей эле монтип атышпайбы, монтип эле. Булар балдардын да мнениясы да. Бул улуктун мнениясы. Кыздар туура эмес жооп берип атабы? Жок, мен буларды ар бир ой баалуу дейт турабы. Биздики туурабы же булардыкы туурабы ким билет, аны бир Кудай билет. Биз өзүбүздүкүн туура деген жокпуз. Биз буларга суроо берип атабыз. Ушулар тутсаңар болобу, аларды тутпастан деп ушинтип эмедет. Ушинтип суроо берип атсак, булар бизге туура эмес жооп берип атат. Бизди кагып силкип урушуп атышат. Ошон үчүнчү балдар, 3-4 мектептин балдары келгиле ынтымакка, мындай культурно маданияттуу алып барганга чакырып атам. Жакшы, кыздар, жигиттер барбы сүйлөгөн? Саламатсыздар, урматтуу аудитория жана эже агайлар. Бул жакта мен бул кызга суроо бергим келип атат да, что айтты, ата-энесин эң биринчиден кумир тутам депчи. Анан кээ бир ар кандай баардык адам бирдей эмес, ар кандай адамдар бар. Мисалы, ата-энесин тааныбаган адамдар бар, ата-энеси таштап кеткен, ата-энеси бакпаган адамдар бар. А может алар ата-энесинен да артык көрөт, алар ата-энесин тааныбайт, ата-энесинин сыйын көргөн эмес. Ошондуктан алар ата-энесин тааныбаган үчүн андан дагы кандай десем жакшы көрүп, кумир туткан адамы ата-энесинен да жакын болуп калышы мүмкүн да. Мисалы жана детдомдо өскөн балдар ата-энесин такыр тааныбайт да. Алар деген жүрүп кийин деген кумир тутат, мындай башка адамдарды, например, мен Роза Отунбаеваны кумир тутам. Себеби ал адам бүт жагынан төп келишкен адам. Мен аны сыйлайм жана өзүмдүн урматтайм. Жакшы. Тияктан бир кыз айтып кетти, биринчи орунда ата-энемди, анан экинчи орунда кумирди коем деп. Эмне үчүн экинчи орунда мугалим эмес, эже сиңдиси эмес? Макул, ошол кумири жакшы адам болсо тутсун, ырчыларды экинчи орунга койгонго болбойт го дейм. Жооп. Бул жерде бул кыз айтып атат, ата-эне биринчи орун, анан калган экинчи орун деп. Мен айттым, билем, бирок ата-эне дегенден кийин ата-эненин ичинде туугандар деле кирет да. Мисалы үчүн ар бир эжең, агайың уже баары эле кирет да ата-эненин ичине эле, туугандар уже ал.
бул деген айткан жок үй бүлө деп. Үй бүлө дегенге ата эне, туугандар бүт кирет. Сен ата эне деп эле айттың. Үй бүлө дегенге бүт баары кирет. Ата эне дегенге ата мейли эне кирет. Эч качан ата эненин арасына туугандар кирбейт. Мейли мен ата энемди биринчиликке коем, анан ырчыны коет турмун, эми менин оюмду ал. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден айтып кетет элем, мындай деп атпайбы? Мен өзүм күмүрлөрүмдү айтып кетсем, мен биринчиден жаштардан Бегмай Эсенгулованы тутам, анан Роза Аманованы тутам да. Анан мындай айтып атпайбы? Бул ата энемди, мисалы мен мамамдычы, мамамдай болгум келет, мисалы мамамдын тарбиясын алам, мамамдай болом бирок деген, эми алар ырчып, мисалы Аковтачан бала айтып кетпедиби эме депчи? Что мен дагы жакында ырчы болом депчи, ал да ырчы болсо, мен да элге жаксам экен, элге кызмат кылсам экен, элдер мени жакшылап эме сүйүшсө экен, мындай жакшы көрүү менен эметсе экен дейт да, мисалычы, өзүнүн ырын тартуулапчы, баскан турганын, кийингенин көрүнүп мындай десени ачкат да. Анан ошондой эле да, мисалы. Ошондо Роза Аманованын кандай ырдаганы жагабы же сүйлөгөнү эмнеси жагат, эмнеси менен тутасың? Роза Аманованын кийингендери, алардын улуттук кийимдери, ырдаганы да, үнү дагы бүт болгон эмеси ушу жагат да, идеально. Өзгөчө көйнөктөрү жагат, э? Жаштар сүйлөсүн. Булар жантам эле кумир деп атат. Кумир деген бул эмне? Жанакы бул жанакы Майкл Джексон, неме Мирбек Атабеков, алар менен силерне неме жанакы алар тарбия бербейт да бизге. А бизге бир гана ата эне менен тарбия берет, бир гана алар менен мешітке кирбейсиң сен. Кумириң ким? Мен кумирим ушу неме ажылар. Ажылар? Кимдер алар? Ушу жанакы Чубак ажы, жанакы ушу алыстагы неме болгондор. Атың ким? Мерлан. Алардын эмнеси жагат сага? Мен ошондой болгон улуу мусулман болгум келет. Алар неме ошондой болот неме жанакы. Мен ошолор менен алар намаз окусаң мешітке киресиң, сен жанагы ырлар неме киного ачсаң сен мешітке немеге бейишке кирбейсиң, а сен жанагы неме менен киресиң. Ушу бейиш имандуу болсуң мешітте неме